1000 сом. Туугандар, 1000 сом болгону шайлоодо добуштун баасы 1000 сом болот. Эң көп болгондо 5000 сомдон болот. 5000 сомдон болгондо депутат 5 жыл депутат болсо, ар бир жылда 365 күн болсо, ошондо силердин саткан добушуңар күнүнө 2 сом 70 тыйындан айланып калат. Ал эми тоок болсо, бир күндө 7 сомдук жумуртка туйт. Бүгүн ошол көрүстөнгө зыяратка келип, ошондой ой пайда болду. Силерге кайрылууну туура көрдүм да. Туугандар, достор, ушул достордун, туугандардын жаназасын окуп көмүп койгондой кылып, биздин дагы келечек муундун келечегин жаназа окуп көмүп койбойлу. Эми добуштар сатыла турган болсо, дагы эле баягы секс айлуу, баягы эле крокодилдерди, баягы эле безграмотный мусордун баарын шайлап алсак, анда достор, биз дагы келечегибизге жаназа окуп көмүп койгон болобуз. Бүттү, мындан ары бизге шанс болбойт. Бизди дагы 5 жыл эшекче менет. Достор, мына эмнеси калды эми? Кандай бөлдү бизди? Кандай кылып бөлдү? Партияларга бөлдү. Канча партия болсо кыргыз эли ошончо партияга бөлүндү. Түндүк түштүккө бөлүндүк. Мына калмак кыргыз болуп бөлүндүк. Теңирчи мусулман болуп бөлүндүк. Мусулманды канчага бөлдү? Салафит кылып бөлдү. Мына даватчы кылып бөлдү. Ушунун баарын бөлүп келаткан ошол ак үйдө отурган мусорлар, мен силерге айтайын. Бүт баары тең. Элди бөлүп, жарып, партия кылып, эптеп добуштарды сатып алып, дагы 5 жыл эшекче менет бизди. Туугандар, силерге кайрылып коеюн. Ушул шайлоодо ойлонуп добуш берели. Эч кимибиз добуш сатпайлы, чыккынчылык кылбайлычы, өзүбүздүн келечегибизге чыккынчылык кылбайлычы. Анан кайра эле баягы мамлекетти тоногондордун, коррупционерлердин, ууру кескилердин баарын кайра шайлап албайлы, билебиз да кимдин ким экенин. Баарыбыз билип бүттүк. Мамлекетти ушул деңгээлге, ушул акыбалга ким келип алып келип, ушундай деңгээлге жеткизип койгонун баарыбыз билебиз. Качанкага чейин эле мигрант болуп жүрө беребиз. Ушул кабырдан туруп кайрылгандын дагы бир себеби, эсиңерге салып коеюн. Добушту 5000 сомго сатабызбы, 10 000 сомго сатабызбы? Баарыбыздын акыры келе турган жерибиз ушул жерде.